Мирбек Атабеков менен жубайы Мээрим Төлөпберген эл суктанган үй бүлөлөрдүн бири. Махабат майрамына карата жылдыздуу түгөйлөрдөн сүйүү баяны. Биринчиден жакшы келип алдык. Студияңыз тарабынан жакты бизге. Ошол бардык телекөрүүчүлөргө салам айтабыз. Мээрим менен биз спорт ордосунан таанышыптырбыз. Таанышканбыз. Бирок менин эсимде жок. Бирок ага чейин мен Мээримди таанышканга чейин көрүп жүрчүмүн спорт ордосунан. Мен көрүп жүргөнгө чейин Мээрим мени көрүп жүрүптүр, көрсө. Анан ошол жөнүндө Мээрим айтса тагыраак болот го деп ойлойм. Мирбектин биринчи жолу Хирон Стар аттуу продюсерский центрдин отчетный концертинде көргөм. Сени гана ырын презентация кылып атканда. Анан экинчи жолу таанышканыбыз ошо Мирбектен интервью алгам. Мюзикола деген передача бар болчу. Ошол жерден Мирбектен интервью алып, Мирбек болсо эң биринчи өзүнүн сольный концертине даярдык көрүп жүргөн кезде. Ооба, ошондо мен 2006-жылы Мээримди көрсөм, Мээрим ошо 2005-жылы көрүптүр. Ошондо Сени гана Хирон Старстан 2005-жылы презентацияланып, анан 2006-жылы жылдын башында чыккан болчу радиолорго. Ошол кездерде болчу. Биринчи жолу Мирбекти көргөндө мен 14 жашымда болчумун. 14 жаштагы кызга 20 жаштагы байке, аябай байке эле көрүнөт. Ошондуктан Мирбекти тек гана байке катары кабыл алгам. Анан ошол маалда мен ойлогон эмесмин, эч убакта ойго келген эмес. Ушундай кичинекей кыз менин жубайым болуп калат экенине ойго да келген эмес болчу. Түшкө да кирген эмес болчу. Мирбек аябай бат популярдуу болуп калган үчүн мен да мындай менин да ойлоомдо жок болчу. Ушундай Мирбек Атабеков деген атторчу мен ким болгонуна. Анан кийин ошол Малайзияга барып келип эле аябай өзгөрүлүп келиптир, бир топ эле чоң эле жашынакай кыз болуп, анан ошондо ойлор кетти да. Жаман ойлор кетти, ушу үйлөнүп алсам деп. Ошол үйлөнүп алдык. Кадамды мен биринчи жаста жасаганмын. Биринчи намёкту Мээрим таштаган. Жок, андай алган жок. Биринчи мен таштаганмын. Ошо ал убакта биз алыс болчук өтө. Мээрим Малайзияда болчу, мен болсо Кыргызстанда болчумун. Экөөбүз Skype деген Skype аркылуу сүйлөшчүк. Ал убакта WhatsApp да жок болчу. Skype аркылуу сүйлөшүп калып эле, ошентип Одноклассниктен сүйлөшүп жүрчүк. Ошол жакта сүрөттөрүн көрүп жактырып калгам. Мирбек мага 5 койчу Одноклассниктеги сүрөттөргө. Ар кайсы жаңы сүрөттөрүн улам чыдамсыз менен күтчүмүн. Ошол качан жаңы сүрөттөр чыгат деп. Мен болсо Малайзияда экинчи курс окуп атканда Мирбектин ырларын угуп жүрчүмүн. Аябай мындай алыс жерде жүргөндөн кийин көп кыргыз ырларды, кыргыз кандай десем, кыргызский шоу-бизнес всегда был, так скажем, на чеку. Да, в приоритете. Ошондуктан Мирбек менен постоянно байланышыбыз, бири-бирибизди тууган күндөрдө. Ошол негизи туура айтат. Мээрим чын эле алыс жерде жүргөндө ошондо айтып калчу, аябай Кыргызстанды жакшы көрүп калат экенсиң, сагынып калат экенсиң, баалап калат экенсиң деп, ошонун арасында дагы өзгөчө мени дагы сагынып жүргөн кез экен да. Ладно. 3 жыл. Мирбектин эсинде жок, бирок 3 жыл. Андан көбүрөөк го дейм. Жок. 3 жыл. Негизи Мээрим тагыраак мындай эмелерге. Даталарга. Ошол сандарга. Жубайымдын колун үйлөнүүгө өтө татаал болгон. Себеп дегенде негизи чүйлүк кыздар аябай эме болот экен. Кыйын болот. Аябай кыйын болушат экен. Анан негизи Америкага барып калдык. Мен жалгыз болгондуктан кийин Асылбек Өзбеков байкебиз менен биз барып калганбыз. Гүлнүр эже менин апам болуп, Асылбек Өзбеков менин атам болуп куда түштү. Ошо барып куда түшкөнбүз. Америкага барып, анан ал жерден ушул Мээримдин атасы да спортсмен, өтө мындай балдарынан дагы эң эле жакшы көргөн ушул Мээримди жакшы көрчү экен да.
Анан аябай жакшы көрүп, ушунчалык коргоп дегендей. Анан мен баягы эч жактан эле ойлобостон эле асмандан түшө калганда кадимкидей эме болуп калдым да. Башка үй бүлөгө үчүн эң жакшы көргөн нерсесин алып кетип атсам, анан кадимкидей кызганыч болот да албетте. Анан ошол маалда мен үчүн татаал болду. Анан ошол жактан Асылбек Өзбеков, Гүлнур Сатылганова эжекелерибиз аркылуу көп маселелерди чечтик да. Анан ал жактан чыгып ошол биринчи жолу ошо Америкада ошол жанагы площадь болот, ошол жакта Нью-Йоркто Таймс кызыл тепкичтер бар да. Ошол жерде көбүнчө элдер чогулат да, жаштар сүйүшкөндөр чогулат. Анан мен дагы алардан артта калбайын деп ошол жерге бара калып, өзүмдүн Кыргызстандан алып келген оймосу бар жашынакай шакекти алып сунуштап берип, жанагындай американский кинолорду көрүп биз дагы эметип калганбыз да, ошол макта романтик болуп. Эми жаш кезекте көп нерсеге алданып берчик да. Анан ошол себептер менен барып колун сурап, шакекти ыйгарып, бетинен өп, айтып сөздөрдү айтып, жанындагы караган ошо башка улуттагы инсандарды кол чаптыртып, ошондо өзүнчө эле шоу болгонбуз. Мен жактан аябай сонун кабыл алды. Мээрим жактан мээрим айтып берсин. Бирок сонун эле. Ооба, жакшы эле. Анткени атам да, апам да аябай Мирбектин ырларын жакшы көрчү. Мирбекти мындай жигит катары, инсан катары, жакшы адам катары көрчү. Анткени Мирбек 2 жолу Америкага конок болуп келип кеткен үйгө. Ошондуктан ал жактан проблема деле болгон жок. Эң кызыктуу нерсеси ошол мээримдин атасы менен мен биринчи жолу Америкага барганда таанышканмын да. Ал убакта мен деле оюмда жок болчу, ушу мээримдин күйөөсү болуп калат экенмечи. Ал убакта кичине мээрим мен биринчи курс Малайзияда окуп жүрдүм. Мээрим кичине жашыраак болчу. 17 жашында. Анан ошол маалда барып калып таанышып калганда мээримдин атасы менен кадимкидей эле өзү дагы мындай киши экен, баягы аябай ачык, жакшы боорукер адам. Анан баардыгы менен бирдей сүйлөшөт экен да, мындай улуу кичүүсү менен деле достук катары мамиле жасайт экен да. Чистый мындай американский бир эме, кээ бир жакшы сапаттары бар экен да. Анан барып эле дос болуп эле таң атканча сүйлөшүп, ушинтип жакшынакай эле жүргөнбүз биринчи жолу барганда. Анан кийин 2-3 жылдан кийин баргандан кийин ошо колун сурап, анда уже баягындай мамиле жок. Сый, субординация. Сый, урмат, субординация, күйөө бала дегендей мамиле жасап, анан сүйлөгөндө дагы оор басырыктуу сүйлөп бири-бирибизге. Ошондой мамилелер болду, айырма болду кадимкидей. Бирок Асылбек байке менен Гүлнур эжеге чоң рахматыбызды айткыбыз келет. Анткени атам болсо мен эң кандай десем, Мирбек туура айтты, эң жакшы көргөн кызы. Анан ошондуктан ич аябай күйдү. Бирок Асылбек байке аябай мындай майлап, суйлап атамды даярдады ошол суроого. Ооба, себеп дегенде ошол маалда дагы мээримдин ошол атасы менен мээрим көрүшпөгөнүгөргө бир топ жылдай болуп калыптыр да. Ошондо баягы сагыныч сезимдери болуп дегендей. Ошондой нерселерди көрүп калдык биз дагы. Жолугуу учурда эң биринчи жолу мээримди тааныштырган жолукканда мен эми баягы андай деле көп эмем жок да. Опыт жок дегендей, шоу бизнесте иштеп жүргөндөн кыздар менен эле көп сүйлөшпөчүмүн, ачык айткандачы. Аябай скромный бала болчумун. Анан мээримди деген биринчи жолу ошо Лагманканага алып баргам. Анан ошону до сих пор айта берет, сен мени Лагманканага алып баргансың. Романтичныйраак болуп, ресторанга апарып элең деп. Лагман жеп. Бул аябай катуу даярданып алыптыр да, мен чоң бир мындай ресторандарга апарат деп жаман жасанып кийинип алыптыр. Ушунчалык бир прическа жасап, макияж жасап, ушундай бир мындай вечеринкаларга бараткандай кийинип алыптыр да, жандай балдарга барат го мындай аристократтар, ошондой кийинип алыптыр. А мен кебетем спортивка кийип алган эле, кадимкидей эле. Анан мен эсимде Лагман жедик, анан мастабай иштин жедик болду. Ошо мен биринчи свидание бүткөн.
Көп эле болду, бирок эсимде бар, жаңы көшөгө отургандан кийин бир 30 мүнөттөн кийин менин абысыным жеңем келип мени сурап, баары жакшы деби, грова жакшысың говорит. Ну, орусча айтканда, мы не успеваем, у нас, в общем, рук не хватает дегенден кийин 30 мүнөттөн кийин барып сразу кухнядан идиш аяк жууп, уже келиндин кызматын кылганбыздан мамабыз кирип калып, ай, сен деген 3 күн көшөгөдө отуруш керексиң деп. Мен болсом көп салттарды ошол убакытта көп салттарды билбечүмүн. Жок, мама, это нормально, я же невестка, я должна посуду мыть деген. Кой, азыр бирөө көрүп калса, айтып калат, Дариканын келини 3 күн отурбай көшөгөдө сразу кухняга жүгүрүп барып калыптыр деп. Ошол эле көп эле болчу. Анткени 4 жыл биякта Кыргызстанда жашабай, көп нерселерди унутуп, анан даже элементарно кыргызча көп нерселерди түшүнбөй, Мирбектен сурап. Жакшы, ошо көп нерсени атайын эле билбей калган нерселер дагы ушундай кызыктуу болот да. Эми алар женская хитрость дегендей. Жакшы. Бирок негизинен мен бул нерсени сен айтып атсаң азыр биринчи жолу угуп атам. Ошондой нерселерди негизи бизде мен деле көп деле жумуштап жүрүп үйдөгү анча-мынча тонкостьтарды байкабай деле калам, билбей деле калам. Бирок ушундай кызыктуу окуялар да болот экен деп аздан кылып атам. Аны Мерим баштасын биринчи. У меня претензий никаких нет дегенде. Жок, бир кичинекей бир минус бар. Мирбек уктаганды жакшы көрөт. А так все классно. Мерим боюнча мен айтып кеткен нерсем, ошо бир жаман сапаты бар. Мен уктап атканда тургузбайт да. Тургузса дагы мындай тургузмуш болуп кетип калат, анан бир жакка кечип калганда ошо эмне тургузбай койдуң деп ушундай сапаттары бар. Жактырбайм аябай. Мирбек. Финансы министри андай деле жок бизде. Биз дагы ар ким өзүнчө министр биздин үйдө. Ар бир жашаган адам. Өзүнчө командир. Бизде дагы да бир-эки командирибиз бар, Адам менен Ыйман. Мирбек. Сенден көп коротом. Поезд в Пусан. Корейский кинотасманы көргөнбүз бирге. Ошону көрдүк беле. Ага. Сериал көрдүк беле. Ja, кино, толук кино тасманы и ошо поезд Пусан ошону көрдүк. Мен эң жагымдуу сөздөрдү кандай сөздөрдү уктум сенден? Сейчас подумаю, что я жестокая. Жок. Жагымдуу сөздөрү мен сени сүйөм дейт. Азыркы күнгө чейин айтат. Жаным деп айта беребиз азыркы күнгө чейин. Себеп дегенде бизге бирөө мурда жаным деп жүрсө, ошо Мерим деле, Мерим атасы. Бирөөбүз жаным деп атсак эле, кечке эле жаным дей бересиңер, бир күнү билет. Жаным деп каласыңар деп. Тажаппан жаным деп сөйлөп баштайсыңар деп жаным. Жаным деген сөз деле ыйык сөз, бул деле кээде айтылыш керек да деп. Биз күнүгө эле айта беребиз жаным деп. Бири-бирибизди өзүнчө атыбыздан айтпайбыз, жаным деп айтабыз, анан тажа элекпиз азырынча, Кудайга шүгүр. Атыбыз менен айтсак мындай бир серьезный разговор болгондой. Мирбек деп бири-бирибизди Мерим деп. Күнүбүз келгенде атыбыздан айтып калабыз. Ошол. Эми сен айт. Любимая дейт Мирбек, единственная дейт. Анан эгерде бир нерсе аябай катуу бир керек болуп калса, допустим, жумуштарды жасай калганда, ошондо аябай чалып, моя любимая, единственная, что ты делаешь, муну кыла калчы, муну алып келе калчы деп ушинтип алдайт. Ошо. Жубайымдын кайсы кылыктары жагат? Мага мисалы кечинде кеч келип калсам деле мындай чалып, мындай качан келесиң дебейт да, ошонусу жагат да. Ошондой эле боло берсин. Анан дагы эмнеси жагат? Дагы жаккан эми баягы тамашасы жок, чын айтканда мага ишенет,
толугу менен 100%. Ошо ишенич жагат. Мирбекке бир нерсе жумушка барганда же кыздар менен бир жерде отуруп калсаң, бирденкелерди айтып берсең, Мирбек ооба, аха, анан 10 мүнөттөн кийин унутуп калат да, айткан нерсенин баарын. Ошонсуз жагат. Башка эркектер бар мындай, кандай десем, бирденкени айтып берсең, ошонун ушак катары башка бирөөлөргө айтып берип, анан сен мындай айтпадың беле деп. Мирбек болсо андай нерселерге көңүлү бурбайт. Ошонсу жагат. Мен көбүнчө көп ойлонуп калам да. Анан бул өтө бир трагедияны айтып бериптир да. Авария болуп кетип, анан жактан сүзүп кетип, бутун кестирип салыптыр, анан тигинде сокур болуп калыптыр десе, мен вообще буну айтканды укпай эле башка өзүмдүн эме музыка жагымда, башка ойлор менен, пландар менен эле ошол жакка кетип калыптырмын да, мысльначы. Болуп кетет да кээде, анан деп эле айтып берсе, деп укпай элечи, деп. Прикольно. Анан прикольно, классно, жакшы экен деп коем, ишечи, ушинтип коем, анан кудурап, в смысле прикольно депчи. Деп анан кайра кайталасаң десем, өтө бир ошондой жандай трагедияны айтып атыптыр да, көрсө. Анан ошондой учурлар болот да, анан бирок мээрим көнүп деле калды азыр. Албетте Мирбек балдар менен ойногондо, өзүнүн убактын балдарга бурганда аябай жагат мага. Өзгөчө кызыбыз да, уулубуз да Мирбекти аябай сүйөт. Мирбек жумуштан келгенден кийин папа, ата деп кызыбыз да, уулубуз да аябай мындай, кандай десем, ушунчалык бир мындай момент болуп калат да, жүрөгүң кадимкидей эзилип калат. Ошо. Красивые, молодые. Молодые, карыганда. Нет, но в любом случае молоды духом. Эң негизгиси ушу, кандай десем, бири-бирибиздин көзүбүздөгү жылдызыбыз өчпөсүн да, бири-бирибиздин көзүбүздөгү сүйүүбүз өчпөсүн. Мне кажется, 70-те де болобуз, 80-те де болобуз, бири-бирибизди жаным деп жүрө беребиз. Мы, конечно, часто не делаем подарки, бирок кылсак, мындай нужный нерселерди кылабыз да, керектүү нерселерди. Анан, допустим, Мирбек, башка бир эркектер бар, жума сайын, күн сайын гүлдөрдү берек кыла беришет, анан 101 роза, 1001 роза, андай нерселерге Мирбек чындыгын эле айтат да. Саны бар, сапаты жок нерселерди сага бербеле. Лучше акчадай берейин, өзүң каалаганыңды алып ал. Же кандай нерселер сага керек, ушундай эмелердичи. Же болот мындай бизнеске жардам берейин сага, ушундай эмелерди сунуштайт да. Негизинен белек жагынан берим экөөбүз кичине эки башкабыз да. Белек, анан сюрприз деген нерселерге мээрим көбүнчө жакыныраак. Анан ушундайларды жакшы көрөт да, аябай. Анан мен кээде жөн эле туруп эле бүгүн биздин биринчи жолу таанышкан күнүбүз, анан биздин биринчи жолу сен колум сураган күнүң, анан биринчи жолу биздин свадьба күнүбүз деп эле ушундай каяктагы эле бир эмелерди ойлоп чыгара берет, сандардычы. Анан мен туруп эме подаркаларды беримиш болупчу. Анан подарка бергенге жараша взаимно да подарка беришиң керек да бияка да. Анан ойлонуп каласың да мындай, анан ушундай көп күтүлгүстүү окуялар болот. Анан мен айтам да көбүнчө мындай, мен бунун мисалы каалаган нерсесин мен алып бере албайм да. Себеп дегенде мен билбейм да бунун эмне каалайт экенин. Анан бул мисалы бир интернетке кирип, мисалы бир ошол эле косметиканын бир 1000 түрүн карайт да. Мисалы анын арасынан кайсысын жактырат, эмнесин жактырат, мен кара издеп башым айланып кетпейби андай нерселергечи. Анан кээде болот мындай тыйын эле карматам, өзүңө жаккан нерсени сатып ал деп айтам да. Ошондой нерсе көбүрөөк жагат да менимче. Себеп дегенде алдан көбүрөөк пайдасы бар. Бирок мээримге баары бир мындай андан дагы көбүрөөк жакканы мындай күтүлгүс нерсени көп каалайт да. Мен ошону билем да. Анан күтүлгүс нерсе деп туруп эле бир жөнөкөй мындай арзан берип койсоң, анан настроениесин түшүрүп албайын деп мен дагы ошо переживать этем да. День рождениясы келеби же туулган күнү болобу, ушундай бир нерселер жакындаганда кадимкидей мен үчүн эме болобу, чоң жумуш сыяктуу эле булчу. Анан ошондуктан көбүнчө ошол жанагындай ыкмаларга көбүрөөк басым жасайм да. Ошол өзүң барып каалаганыңды алып алчы деген нерсе көбүрөөк жагат.
ошол. А мээрим тууралуу мага кылган белектери билбейм, бирок ушул бир нерселер таап алат, что мага керектүү болуп калат да, яғни. Ана мен аны ойлонбосом деле, аны жөнүндө алам дебесем деле ошондо алып берип коет, бирок жакшы турбай деп мен ошол нерсени колдонуп калам да. Ошондой жактары бар. Негизинен бул жактан биздики Кудайга шүгүр эле. Мээрим негизи көп жүрөккө сактай албайт. Бат эле жазылат. Мен андан да тезирээк жазылам да. Бирок мен катуураак, менин скоростун жиним келген, бат жиним келет, анан бат жазылам. Мээрим деле ошондой. Анан бул жагынан жакшы элебиз, Кудайга шүгүр. Бирок мен күнөөлүү болсо өзү сурайт, мен күнөөлүү болсо мен. Кээ бирки убакта мен унутуп калам. Айта обижена на него, анан жүрүп бир оокаттарды кылып, анан бир маалда унутуп калам. Мирбекке сүйлөшөбүз, анан бир маалда мындай бызык кармайт да, мен буга таарынып жүрбөдүм беле деп, анан кайтадан бул кайра таарынат, анан окушпай калат. Дальше уже комедия болуп калат да. Ошол. Сүй деген менимче бул сый урмат. Сүй деген бул менимче өзгөчө сезим. Ага сүй дегенге мында сүйсөң, аны сөз менен да айтууга мүмкүн эмес деп ойлоймун. Аны сен акылың менен да айта албайсың, көргөн көзүң менен да айта албайсың, аны сен жүрөгүң менен айтасың. Ошол жүрөк менен кабыл алган нерсең сүй деп ойлоймун ошол. Мен үчүн сүйүү кандай десем, ар бир таң, ар бир күн сен ойгонгондон кийин жакшы көргөн адамыңды издейсиң, жаныңда болот. Ушундай карап эле суктанып эле отуруп жатып каласың. Ошонун тексттерге, ырларга сөз жазыш керек, ошондой идеяларды айтып турбайсың да. Анан канчадагы поэттер, жазуучулар бул күнгө чейин сүй деген эмне, сүй деген кандай деп ар бир киши өзүнчө ойлойт, бирок мен үчүн сүй бул менин үй бүлөм. Үй бүлөмдө жаркылдаган эки кичинекей балабыз, Мирбектин маанайы, Мирбектин ырлары, Мирбектин жакшы кылган мамилеси мага. Ошону мен сүй деп айта алам да. Сүй дегенге дагы бир кошумчалап кетейинби? Оору сүй да болот да. Ооруп калат адам, баш айланып калат да. Ал сүй эмес, ал оору да жөн эле. Вот кээ бирлер болот, жана тоок сүй деп коет. Көгүчкөн сүй. Анан биз андай нерселерден өттүк. Өттүк деп эле ойлойм. Анан Кудайга шүгүр, азыр балдар бар, ата энелерибиз бар, бир туугандар бар, кыргыз элибиз бар. Ошолордун арасында жүргөнүбүзгө сыймыктанабыз. Бул дагы өзүнчө сүйүү. Ошол. Бул жер менен эмес, бул жер менен сүйүш керек да. Анан азыркы убакта болсо кыздар да, балдар да акча жагын карайт, статус жагын карайт, сулуулугун карайт. Аны кандай десем, приоритетке койбош керек эч качан. Сен мындай кишини көрдүңбү? Жүрөгүң кандай десем, лакылдап атабы? Бул да сенин кишиң. Ошо киши менен бирге болуш керексиң. Эгер андай сезимдер жок болсо, анан эл эмне дейт, ата-энем эмне дейт, досторум эмне дейт, анан баары эле айтып атышат бирге болгула деп, андай нерсени эч качан, эч убакта укпаш керексиңер. Ошондой го. Мен айта турган нерсем, мен мисалы 10 жыл мурунку сүй менен, мисалы да азыркы сүй деген мисалы осознанный сүй болбоду мисалы. Анан кийин айырмасы бир топта. Анан мен айткан нерсени балким жаңы сүйүшкөндөр туура эмес кабыл алышы мүмкүн да. Балким түшүнбөй калышат, анткени балким меники туура эмес деле болуп калышы мүмкүн да. Ар кимдин сүйүүгө болгон мамилеси ар башка да. Анан негизгисинен мен мурда ойлоп жүрчүмүн, өзүңдүн характериңе, өзүңдүн кыял жоруңа жараша, өзүңдүн келбетиңе жараша, өзүңдүн боюңа жараша керек болсо, баардыгына жараша багыл ылайыктап сүйөсүң да. Анан 2 метр өзүңөн, мисалы 20 метр узун бойлуу кыз сүйүп алсаң, андайлар деле кездешет, бирок кичине мындай кыйын болуп калат да. Анан
Экинчиден характерлер да түп дал келбей калса дагы анан ар кандай кыйынчылыктар болот. Андан тышкары дагы жана ата-эне, бир тууган деген нерселер менен дагы мамиле, ошо анын ата-эне энесин карап кызын ал деген сөзгө мен аябай кошулам да. Кыргызстанда ошол кыргызда бул кыйын макал экен да, ошо мээримде алардын астында да ошол убакта ошол макалга басым жасап, мээримдин апасын да бир иретинде карап койгон болчумун да. Анан ошо карап коюп, жакшы эле аял болот экен деп, ошол кызын алып дегендей, ошондой кыргыздын да жакшы илгертен айтылган сөздөрүнө да көңүл бургула, үй бүлөсүн байкап дегендей. Эми ар бир үй бүлө жакшы өзүнчө, бирок дал келишпей калган учурлар болот. Мисалы, көз караштар ар кандай болот, туурабы? Анан мээрим менен менин көз карашым дал келди. Бирок кээ бир жактардан туура эмес түшүнүктөр көп болот. Себеп дегенде аял киши бул башка планета да. Эркек киши башка планета. Аял баары аялдыгын кылат, эркек эркектигин кылат. Ошондуктан баягы 100% эмес, даже 80% даже дал келишет деп ойлобогула. 50% дал келишпейт негизичи. Ошондуктан аял кишинин дагы өз убактында дагы сооротуп, өз убактысында наоборот эркелетип, өз убактысында жакшы көрүп дегендей туруш керек. Анан ошого жараша аялдын да сага болгон мамилеси да күчөйт. Дымдама. Мирбек дымдаманы жакшы көрөт. Дымдама жакшы көрөм мен. Кызыл, кара, ак. Жактырган өңүм кызыл. Интерстеллар. Жактырган кином Интерстеллар. Тонкое искусство пофигизма. Искусство пофигизма. Стиви Вандер, жакшы көргөн ыры Isn't She Lovely. Атай Огонбаевдин Ой булбул деген ыры жакшы көрөм. Анджелина Джоли. Дженнифер Лорен жагатма. Көбүнчө мындай диетический тамактар жакшы көрөт. Мындай майлуу тамактарды жакшы көрбөйт да, мен аны точно билем. Я же все люблю кушать. Я вообще люблю покушать. Пульгоги. Жактырган өңү розовый го дейм. Ак. Дьявол носит Прада деген кинону жакшы көрөт. Дьявол носит Прада. Акыр коккан китеп эсте жок, ачык айтайын. Так, кишечник и мозг. Жакшыга көргөн ырчысы Мирбек Атабеков. Жакшы көргөн ыры сага. Жактырган ырчым Джастин Тимберлейк. Азыркы убакта жакшы көргөн ырым Шон Мендес, Lost in Japan. Жакшы көргөн актеру Леонардо Ди Каприо болушу мүмкүн, же болбосо Киану Ривз болушу мүмкүн. Брэдли Купер. Бардык ушу сүйүшкөн биздин жаштарыбызга, бир гана жаштар гана эмес, улуу муундарга дагы бул сүйүү деген жашка арасына карабайт. Мына биз деле сүйүп жүрөбүз, биздин ата-энелерибиз деле сүйүп жүрөт. Ушул сүйүү сезимдерибиз эч убакта өчпөсүн, сүйүү сезимибиз эч убакта чөкпөсүн. Ушул бири-бирибизге болгон мамилебиз, сүйүүбүз күчөй берсин. Кыргыз элим, мен сиздерди сүйөмүн. Сиздердин сүйүүңүздөргө дагы биздин үй бүлө терең ыраазычылыгыбызды сиздердин астыңыздарга билдиребиз. Майраңыздар менен. Эң негизгиси жүрөгүңөрдө сүйүү да болсун, иман да болсун, аны эч качан унутпагыла. Силер бирөөнү сүйгөндө эң биринчи ниеттериңер ушу Алла Таалам үчүн ушул кишини жакшы көрүп атам. Анан бул күнү жакшы көргөн адамдарыңарга жакшы дуаларды кылып, ушул майрамды жакшы өткөзүп алыңыздар.